Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн биз саяпкердин жери Өзгөнгө келдик. Саламатсызбы Таксыр? Иштериңиз жакшы экен? Аллага шүкүр. Өзүң кандай? Тынчсызбы? Бул жер өтө сонун тала экен, а? Красный Маяктын, Өзгөнүн Красный Маяктын талалары, достор. Бүгүн Таксырдын жаңы аттары келиптир, аябай күчтүү, чоң десеңер чоң, жоон десеңер жоон. Бою 1,72 см чыккан атты бүгүн тартып көргөзөбүз. Андан мурун биз бул аттардан баштайлы, Таксыр, а? Кандай дейсиз? Бул ат 2 асыят, жашы боюнча 5 жаш, 2 2 асы 5 жаш. Кара байыр жылкысы. Бою 1,50. 1,50 сантиметр чыгат, а? 1,60, 1,55 деген. Тата келгенде 1,50 чыгат да. Бул кара аттын улагы бар экен. Улакка чабып жүргөн, Чабып жүргөн, а? жерге жакын ат чабып жүргөндө булар деген жанына чуркай берет, булар кире берет, чыга берет. Бул кара байлар жаны бышыгат болот да. Булар тоого, түзгө дагы мына аябай неси жакшы. Чарчабаса керек булар, а? Чарчабайт, жүрүшү жакшы. Мисалы биздин мына кырларга айтам го. Тоо жерлерге ушул аттар жакшы жүрөт. Мисалы чоң аттар кырл жерлерге, тоо жерге жүрүшү кыйын болот. Азыр бунун баасын айтуудан мурун бир нары бери ойнотуп коелу, а? Кандай өнөрүн көрүп коелу? Бир көрүп койчу, мына Поворотторун бир чабып неме болуп көрчү. Аттын бою 1,50 чыгат экен, достор. Жашың канча дедиңиз? Жашы 2 асы. Поворотторун чапса болобу же азыр багууда турабы? Жок, чапса деле болот. Чапса болот, а? Бир чабып көрчү. Мына ордунан кетиши, ордунан атырылышы жакшы экен. Повороттору баягындай нары бери гамаш деп коет, гамаш деп айт экен. Жүгүрүшү дагы жакшы экен, токтошу дагы аябай сонун. Баасына келип бир сурап көрсөк. Таксыр, баасын канча дедиңиз эми? Боран. Басынбы? Басын аябай жөнөкөй койдум буну. Өтө жөнөкөй койдуңузбу? Боло турган басын сенасын алып койдум. 85 миңге берем. 85 миң сом, а? 85 миңге. Ушундай кылайлычы. Боло турган баасын айтыпсыз да? Басын айтып коет. Мына достор, 85 миң сомдук аттын мындай буттарынан бери сиздерге тартып көргөзөлү. Биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын сынчылары сындасаңыздар болот. Ат кандай басат экен, басы кандай экен, өзү кандай. Андыктан сындаңыздар. 1,50, а? Эми 52 болуп 53 чыгып калышы мүмкүн. 50 дейли. 50 деп. Бирок өлчөдүңүз, а, Таксыр? Бой өлчөнүптүр. Азыр бул биринчи номердеги ат болду, достор. Мындан кийинки аттарды көрсөңүздөр сиздерге аябай жагат. Өтө чоң аттар чыгат, достор. Андыктан караңыздар. Бул аттын баасы 85 миң, а? 85 миң сом коюлду, достор. Таксыр, экинчи атты көргөзүүнү баштасак, а? Экинчи ат бул көлдөн келген ат, жаңасы 4 жаш. Көлдөн алып келдиңизби? Көлдөн келип калган. Көлдөн келип калган дең, а? 1 жыл мурун келген ат. 2 жашпы же 2 асыбы? Жок, жаңасы 4 жаш. Жаңасы 4 жаш дең, а? Мынакей жаңасы 4 жаштагы ат экен. Ошондо бул ат өтө жаш ат экен. Ордунан бурулуштары, атылыштарын караңыздар. Жок, биздин ушу боюнча былтыркы жылы көлдө чабылыптыр булар, 5-5ке чабаткан экен. Чабылган бекен, а? Өтө шамдагай көрүнөт го. Аябай шамдагай, аябай курччулукку. Боюнун бийиктиги канча экен бул аттын? Бул аттын бою 1,55-1,60ка барат. 1,60ка барып калат. 1,55 да. 1,55-1,60ка барат грубач. Ана аябай жеңил жылкы. Жеңил экен, атылышы. Дорон, узун чапчы, узун чапчы. Азыр бул атты узун чаптырып сиздерге көргөзөлү. Аттын токтошу да жакшы экен. Атырылышын азында көрөсүздөр. Мынакей ат келет ат. Күлүк ат деп ушуну айтып койсо болот, достор. Күлүк ат деп ушуну айтса болот. Кашкасы дагы өзүнө жарашыктуу, арканкы 2 буту, алдыңкы оң буту ак экен. Кашкасы дагы уз атасынан түшкөн кашка. Аттын баасы канча болду экен, бир сурайлы медет Таксырдан. Атты канча дедиңиз эми? Бул атты өзү көлдөн келген ат. Бул атты 120 койдук. 120 миң сом койдуңуз. 5-5ке тайказанга бир бала чабып көрүп, тайказан өзү айланып атты да. Көлдө үйрөтүп коюшкан экен. Значит, даярдалган экен, а? Үйрөтүп коюшкан экен да. Мисалы, бизде мына айтып атпаймынбы, түндүк тарапта биздиге караганда көбүнчө 5-5 көкбөр улакты көп чабышат да. Тай кезинен эле, кунан кезинен эле ошого үйрөтүшөт да. Анан ошол жактан көбүнчө үйрөнүп келет бизгечи.
Анан бизде деген билесиңер, бизде аламан улак болот да. Тайгазан Топқа киргизип, Бизде эми эле тайгазанга акыркы жылдары 4-5 жыл ичинде эми күчүп атат да. Негизи ошол жакта үйрөнүп келген аттын неси курч, аябай жакшы жылкы. Курч жылкы да, билингени менен. өтө курчтоп көрүнүп дагы турат. Мына кабактары дагы таксыр. Жакшы ат. Баасын деле жөн эле 120 Баасын миңге. 120 миң сомго бул аттын баасы коюлуп тур достор. Азыр сиздерге өзүңүздөр жакындан көрүп тургандай кылып буттарынан айландырып баарын тартып көргөзөлү. Жаккан болсо эгер бул жерде Мерседестин эни басылыптыр. Секи бур берек. Мынакей достор 120 миң сомго жаңгасы ошондо 4 жаш болуп калат экен. Жаңгасы азыр чапканын дагы бир сыйра көргөзүп коелу. Дагы бир кой берчи. Андыктан бул ат сизге жаккан болсо, Медет Таксырдын номерине чаласыздар. Номери 0777 43 05 60 0708 032 538. Бул WhatsApp номерин сиздерге айттым азыр. 120 миң сом карагашка. Өтө чырайлуу, сындуу дагы ат экен, чакан гана. Карагашка кирбейт, жаны. Карагашка эмес бул? Күрөң кашка. Күрөң кашка дейм. Күрөң кашка. Бул экинчи номердеги ат болду достор. 4 жаш. Бүгүн достор сиздерге 3 атты тартып көргөзөбүз. 3-үчү атка кезек келип жетти. Бул ат келаткан ат жөн ат эмес. Өтө бийик бойлуу, жоон жолпу. Жашы 3 жашта экен, болгону азыр Кунандан бышты малга өтүп аткан кез, таксыр, Бышты болду. Бышты болду. Мынакей бышты болгон ат экен. Азыр бул аттын тиштеринен бери сиздерге тартып көргөзөбүз. Боюнун бийиктиги канча чыгат? Таксыр өзүңүз эле айтыңызчы. Биз 1.72 деп койдук, 1.75ке чейин көтөрүлөт да. 1.72 дей береличи. 1.72 ошондо мындай жерден көтөрүлдү да. Колкасына чейин. Мойнунун немесине чейин, Бул аттын жөн ат эмес экен. Кайман аты кандай, таксыр? Бул атты ал жактан сенатор деп аты ушундай экен эле. Анан мен сурадым, эмнеге сенатор койдуңар деген суроолор болду. Бул Европа жактан келип калган ат дейт. Бунун породасы кандай экен? Польша менен аргындашылып калган да. Польша менен, Аргындашылып калган. Анан аттын неси жеңилдиги, адамга жакындыгы аябай жакшы экен. Сенатор деп. Сенатор. Неге сенатор койдуңар деп сурап атпаймынбы десем. Бизде Европада основной көп жерде Англияда, башка жерлерде королевский эмне го ушундай түштөгү аттарды көп минет деген суроолорду беришти. Значит, сенатор деп сенатордун несин атап атабыз. Сенатор. Өтө сындуу ат экен, таксыр, Азыр боюнун бийиктигин мына таксырдын бою менен дагы өлчөп көрүңүздөр. Баягы Польша бар го. БТР, Бою ошондой бар да. БТРден азмат чоң эмеспи? Азыр чоңдотушу мүмкүн. БТР. Бирок ал жоон ат эле, Кичине айырмасы аз гана болбосо, бирок бул аябай жеңил ат. Азыр бул сенаторду жашы 3 жашта экен, ошондо бышты. Тишин бир көрбөйлүбү? Эки тишти. Так. Эки тиш түшүргөн. Жакта сүт түшүп койду. Ошондо азуу тиш сай элек, Жок, азуу вообще жок, азуу вообще жок. Так. Кечирээк эмне болуп калган жылкы да бул. Калган да. Кечирээк ушундай дүзгү бар. Буну үйрөтсө аябай топту жара турган жылкыдай көрүнүп турат, Боюн бийиктиги бар. Боюнун бийиктиги эле. Деген неси да аягы да жеңил. Адамга жакын жылкы болот булар, Европадан келген. Азыр бул жылкыны чабып көргөзөбүзбү же? Жок. Жөн эле бастырабыз, Жөн эле бастырабыз. Семиздиги эгер каалаган адам суут берсе, суут беребиз, чабып да көрөт. Сорун деле эмнелерин көрсөңөр. Азыр аркасынан да өтүп тарталы. Биринчи буттарын, көкүрөктөрүн. Туягы жеңил. Туягы жеңил туяк деп атат. Өтө таза туяк экен. Бул жактан эле мындай көрүнүп турат. Аттын бутунун денинин сактыгы. Мынакей достор, соорусу дагы өзгөчө бир колду көтөрүп
тартыш керек экен бул атты. Соорусу да кенен кең соорулуу, бою бийик, өтө күчтүү аттай көрүнүп турат. Таксыр эми бул баасына келсек, баасын мындай кылдым да. Жылкы көрөрмандар, сүйөрмандаргачы ошол аттын мүчөсүнө карап өздөрүнүн несин бере берсин, ошол баасын бере берсин. Биринчиден, экинчиден ошол келген болсо ошодо сүйлөшөлү деп чечтим да. Атка карап, эми азыр бул жерде кээ биркилер эми жылкыны алгандары бар, кымбат алгандары бар, арзан алгандары бар. Аларга может мен кымбат айтсам түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Туура эмесин өзүн алып алышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул жерге келип, жактырып минип көрсүн, ошол жерге келип баасын чечишебиз. Эми баасын жөндү эле коесузбу же кандай айтылат? Элдеде өтө чоң акчаны койбойм мен. Чоң акчаны койбойсуз, өтө сынуу ат экен достор. Аттын келип мүчөсүн көрсүн. Ким бул атты алган болсо, сынга дагы минсе бул жакшы ат экен. Кыскасын айтканда, ат көрүнүп турат өзү эле. Сиздер келсеңиздер дагы бул ат өзүңүзгө дагы жагат. Мына кулакты караңыздар. Жапырып ушундай неме болуп турат экен, ойругун көтөрүп басканда дагы. Мына басыгын карап дагы баамдасаңыздар болот. Сыны аябай сындуу, бийик. 1.72 дейт. Жерден баштап мойнунун алдына чейин өлчөгөндө 1.72 туура чыгыптыр. Үнү Жаштайдын үнүндөй. башкача киченейт экен да. Чоң жетилдек. Бул дагы чоң, дагы узарат. Булатчы. Түсү бул тору болуп калышмы? Тору болот. Тору, Торат болот. Айгашка да. Айгашка. Кашадан көрдүм, ай сыяктуу жаңы чыккан айдай болду. Сенатор өтө жакшы ат экен. Аты ошо сенатор дегенге ылайык да, себеби ал жерде королевский аябай сонун аттар эмнет да. Негизи аны көрсөм жакшы атка жакшы кайманат коюлат. Өзүңүз бир минип көрбөйсүзбү? Минип көрсөм деле болот. Минип көрүңүз Мынакей медет таксыр өзүн дагы мингизип көргөзүп коелу. Эгерде достор сенатор кимге жаккан болсо, же болбосо биринчи, экинчи, үчүнчү аттын сиздерге кайсынысы жакты? Ошол боюнча комментарий жазып кетиңиздер. Аттын баасын билгиңиздер келсе 0777 43 05 60 же болбосо 0708 032 538 номерлерине кайрылып, бул баасы келишим баада болгон аттын баасын билесиздер. Медет таксыр өзү минип турат, караңыздар. Андыктан бул 3-чү номердеги ат болду. Бүгүнкү чыгарылып турган аттардын баары ушул. Бүгүн 3-өнү гана тартабыз. Андыктан достор, чалыңыздар. Бул жерде жөндүү дагы баалар айтылды, орто баа дагы айтылды. Бул ат баасын чалып билесиздер. Мынакей достор, биз бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Дагы келе жаткан наркы жумадагы жакшы аттар келет деген келет деп атат таксыр. Андыктан кийинки көргөзүүгө чейин саламатта калыңыздар. Бүгүн мен сиздер менен Замир болдум. Жарнамалар болсо бизге кайрылыңыздар. 0550 91 31 30. Мынакей эки атты салыштырсаңыздар болот. Мына экөөнүн чоңдугу, берки сенатор аябай чоң ат экен. Саламатта калыңыздар достор. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар катталып, бул видео жаккан болсо класс басып, бул видео менен бөлүшүп кетиңиздер. Чоң рахмат.